A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Кайрадан биз сиздер менен Бай Билим медиа каналындабыз. Биздин бүгүн араб тили боюнча тартылып жаткан 6-чы сабагыбызды баштайбыз. 6-чы сабагыбызды баштоодон мурда сиздерге ушул китепти таныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Эгерде сиздер Маулян устаздын Сажиде аттуу китебин ала турган болсоңуздар, бул китеп сиздерге араб тилин дагы да мыкты деңгээлде өздөштүрүүгө жардам берет. Бул китепти алыңыздар жана ошондой эле биздин видео сабактарыбызды ачып алып, китепти карап сабак аткара турган болсоңуздар абдан жакшы болот. Анда эмесе урматтуу достор, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы 3 тамгалуу этиштердин өткөн чак этишинин тагырагы, өткөн чак этишинин экинчи жакта жакталышы. Экинчи жактагы жактама ат атооштор эсиңиздерде болсо, биз мурда сиздер менен өткөнбүз. Булар анта, сен, антума, силер экөөңөр, антум, силер, анти, сен, антума, силер экөөңөр, антунна, силер деген сөздөр болчу, урматтуу достор. Мына өткөн чактагы этиштер ушуларда кандай жакталат, темабыз мына ошол жөнүндө болот. Катаба деген сөздү биз мурда өткөнбүз. Катаба дегени бул жазуу болчу, урматтуу достор. Эми мисал үчүн анта дей турган болсок, анта аягында та турат. Мына караңыздар, анта турат. Эми катаба деген сөздүн аягына сен жаздың деп айта турган болсок, ошол тани эле коебуз. Анта катабта болот. Анта катабта, сен жаздың. Андан кийин антума дей турган болсок, антума деген сөздүн аягында дагы тума деген турат. Катаба деген сөздүн аягына ошо тума дегенди кошобуз. Антума катабтума, антума катабтума болот. Силер экөөңөр жаздыңар. Эми андан кийин антум дегенде дагы тум болуп турат. Антум катабтум. Демек ошол антум, силер деген сөздүн аягындагы эле тум деген мүчөнү коебуз. Антум катабтум, силер жаздыңар болот. Андан кийин анти десек, сен женский роддо анти катабти болот да. Ошол аягындагы ти дегенди эле алып коебуз. Анти катабти, сен жаздың. Антума катабтума, силер экөөңөр жаздыңар. Антум катабтум, силер жаздыңар. Антум катабтум, силер жаздыңар болот. Мына урматтуу достор, бул экинчи жакта жакталышы абдан жеңил. Анта катабта, антума катабтума, антум катабтум, анти катабти, антума катабтума, антунна катабтунна. Ошол жактама ат атооштордун аягындагы сөздөр эле этиштердин аягына коюлат. Эми мисалы андан кийин башка сөз кое турган болсок, мисалы үчүн халака дегенди койсок, анта халакта, сен жараттың. Антума халактума, силер экөөңөр жараттыңар. Антум халактум, силер жараттыңар. Анти халакти, сен жараттың. Демек ошо анти деген сөздүн аягындагы эле ти мүчөсүн алып коебуз. Анти халакти, сен жараттың. Антума халактума, силер экөөңөр жараттыңар. Антунна халактунна, силер жараттыңар. Антунна халактунна, аялдар силер жараттыңар болот. Демек көрдүңүздөрбү? Көптүк санда, женский роддун көптүк санында антунна болгондо халактунна болот. Эми андан кийин фариха деген бул кубануу, фариха дей турган болсок кубануу болот. Эми ушул анта дегенден кийин сен кубандың дей турган болсок, фариха деген сөздүн аягына та деген мүчөнү коебуз деп айттык. Анта фарихта, сен кубандың. Антума фарихтума, силер экөөңөр кубандыңар. Антума дегенде демек фарихтума, силер экөөңөр кубандыңар. Антум фарихтум, силер кубандыңар. Антум дегендеги
tum деген мүчөнү фариха дегендин сөздүн аягына коебуз. Антум фарихтум, силер кубандыңар. Анти фарихти, сен кубандың. Антума фарихтума, силер экөөңөр кубандыңар. Антунна фарихтунна, силер кубандыңар болот. Антунна фарихтунна, силер кубандыңар. Мына ушундай урматтуу достор, абдан жеңил. Эми кийинкисинде абада дей турган болсок, ибадат кылуу. Анта абадта болот деп, тасин коебуз деп айттык. Анта абадта, сен ибадат кылдың. Антума абадтума, силер экөөңөр ибадат кылдыңар. Антум абадтум, силер ибадат кылдыңар. Анти абадти, сен ибадат кылдың. Антума абадтума, силер экөөңөр ибадат кылдыңар. Антунна абадтунна, силер ибадат кылдыңар. Антунна абадтунна, силер ибадат кылдыңар болот. Мисалы эми жаласа дегенди айта турган болсок, жаласа деген бул отуруу. Анта жаласта, сен отурдуң. Антума жаластума, силер экөөңөр отурдуңар. Антум жаластум, силер отурдуңар болот. Анти жаласти, сен отурдуң. Антума жаластума, силер экөөңөр отурдуңар. Антум жаластум, силер отурдуңар. Антунна жаластунна, силер отурдуңар болот. Антунна жаластунна, силер отурдуңар. Андан кийин дороба дей турган болсок, уруу болот. Анта доробта, анта деген сөздүн аягындагы тани коебуз деп айттык, демек. Анта доробта, сен урдуң. Антума дороптума, силер экөөңөр урдуңар. Антум доробтум, силер урдуңар. Анти deyip турган болсок, дороб ошол ти дегендин аягын коебуз. Анти доробти, сен урдуң. Антума дороптума, силер экөөңөр урдуңар. Антунна дороптунна, силер урдуңар болот. Антунна дороптунна, силер урдуңар болот. Андан кийин урматтуу достор, захаба дей турган болсок, бул кетүү болот. Захаба кетүү. Анта захабта, анта захабта, сен кеттиң. Антума захабтума, силер экөөңөр кеттиңер. Антум захабтум, силер кеттиңер. Анти захабти, сен кеттиң. Антума захабтума, силер экөөңөр кеттиңер. Антунна захабтунна, силер кеттиңер болот. Андан кийин рожаа деген сөз айта турган болсок, анта рожаата, сен кайтып келдиң. Анта дегенде рожаата болот. Кайрат тасын өзүнө эле койлат деп айттык. Антума рожаатума, силер экөөңөр кайтып келдиңер. Антум рожаатум, силер кайтып келдиңер. Анти рожаати, сен кайтып келдиң. Антума рожаатума, силер экөөңөр кайтып келдиңер. Женский роддо. Антунна рожаатунна, силер кайтып келдиңер болот женский роддо. Урматтуу достор, эми мисалы, мен мына ушунча этишти сиздерге жактап көргөзүп бердим. Калгандарын китептен сиздер өзүңүздөр жактап жазсаңыздар болот. Эми урматтуу достор, китептеги мисалдарга өтөбүз. Мисал үчүн, анта дахолта фил байти. Анта десек сен болот, анта сен. Ошо анта деген сөздүн аягындагы таны, та тамгасын биз дахола деген сөздүн аягына кошобуз дедик. Анта дахолта фил байти. Дахолта дегендеги та алдыңкы анта дегенди ээрчип келип атат. Ошону тасын ээрчип келип атат да. Ошого окшош болот. Анта дахолта фил байти, сен үйгө кирдиң. Андан кийин анти дахолти фил мадрасати. Анти дахолти фил мадрасати, сен мектепке кирдиң деп аял кишиге айтып атат, женский роддо. Анти дахолти фил мадрасати, сен мектепке кирдиң. Бул жерде не үчүн дахолти деп айттык? Себеби анти болот атат. Сен дегенде женский роддо, демек ти анти дегендеги ти аяктоосу бул мүчө дахола дегенден кийинкиге койлат. Дахол ти болуп ошону ээрчип атат. Андан кийин эми урматтуу достор, антума хорожтума минал фасли. Антума хорожтума минал фасли. Силер экөөңөр класстан чыктыңар.
Силер экөөңөр класстан чыктыңар болуп атат. Экилик санда айтып жатат, бул жерде мужской роддо эле болушу мүмкүн, женский роддо эле болушу мүмкүн. Айырмасы жок. Демек, алдыңызда эки аял турган болсо дагы, эки эркек турган болсо дагы экөөнө тең. Антума хорожтума минал фасли, силер экөөңөр класстан чыктыңар деп айта бер. Не үчүн хорожтума болду, Антума дегендеги хорожтума деп айтылып атат. Ошол алдыңкы антума дегендеги тума деген аяктоо кайра бул жакка кошулуп атат, хорожа дегенге кошулуп атат. Хорож тума болуп атат ошондуктан. Антума хорожтума минал мактабати. Эми бул жакта антума хорожтума минал мактабати, силер экөөңөр китепканадан чыктыңар. Силер экөөңөр китепканадан чыктыңар болуп жатат. Эми антум захабтум илас-суqi. Антум захабтум илас-суqi. Бул эркектере антум захабтум илас-суqi. Силер базарга бардыңар. Антум дегендеги сөздүн аягындагы тум мүчөсү кайра захабтум деп ошол жакка алынып коюлуп атат. Ушуга маани бериңиздер. Демек алдына карап туруп эле захаба дегенге аяктоо кошуп коёбуз. Антунна захабтунна илал жамиати. Силер университетке кеттиңер. Антунна дегендеги, демек аягындагы тунна деген захаба деген сөздүн аягына кошулуп атат. Захабтунна илал жамиати деп. Эми андан кийин бул женский род болчу. Андан кийин антум рожаатум минас сафари. Силер сапардан кайттыңар. Антум рожаатум минас сафари. Силер сапардан кайттыңар. Бул мужской род. Эми антунна рожаатунна минал жаулати. Силер экскурсиядан кайттыңар. Антунна рожаатунна минал жаулати. Силер экскурсиядан кайттыңар деп женский род аялдардын көптүгүнө айтып атат. 3төн көп. Андан кийин анта жаласта алал курсия. Анта жаласта алал курси. Сен столго отурдуң. Анта жаласта алал курси. Сен столго отурдуң деп бул мужской род болуп атат, анта деп. Эми женский роддо анти жаласти алал диккати. Анти жаласти алал диккати. Сен скамейкага отурдуң. Анти жаласти алал диккати. Сен скамейкага отурдуң болот. Сен скамейкага отурдуң болот, урматтуу достор. Мына ушинтип, демек мужской род менен женский роддун айырмасы анта жаласта болду. Ал эми женский роддун айырмасы анти жаласти болду. Бул ти касра болду. Эми андан кийин урматтуу достор, караңыздар, бир сөздү толук бардыгында жактайбыз. Анта дахолта фил мадрасати. Сен мектепке кирдиң болуп атат. Анта дахолта фил мадрасати. Сен мектепке кирдиң. Антума дахолтума фил мадрасати. Силер экөөңөр мектепке кирдиңер. Демек антума болгондо дахолтума болот экен. Андан кийин антум дахолтум фил мадрасати. Силер мектепке кирдиңер. Бул 3төн көптүккө айтылып атат. Антум дахолтум фил мадрасати. Силер мектепке кирдиңер. Силер мектепке кирдиңер. Анти, эми женский род. Анти дахолти фил мадрасати. Сен мектепке кирдиң, женский роддо. Антума дахолтума фил мадрасати. Силер экөөңөр мектепке кирдиңер. Антума дахолтума фил мадрасати. Женский роддун экилигинде, ал эми көптүгүндө, 3төн көптүгүндө болсо, антунна дахолтунна фил мадрасати. Силер мектепке кирдиңер. Антунна дахолтунна фил мадрасати. Силер мектепке кирдиңер деп, мына ушундай болот женский роддун көптүгүндө. Эми андан кийин анта хорожта минал фасли десек. Анта хорожта минал фасли. Сен класстан чыктың. Антума хорожтума минал фасли. Силер экөөңөр класстан чыктыңар. Хорожтума болот. Антум хорожтум минал фасли. Силер класстан чыктыңар. Антум болсо, демек хорожтум болот экен, минал фасли. Анти женский роддо, эми урматтуу достор, анти хорожти минал фасли. Сен класстан чыктың деп кыз кишиге айтып атабыз. Антума хорожтума минал фасли. Силер экөөңөр класстан чыктыңар. Антунна хорожтунна минал фасли. Силер класстан чыктыңар деп женский роддун көптүгүндө айтылып жатат. Антунна хорожтунна минал фасли. Силер класстан чыктыңар деп көптүк санда айтылып жатат, урматтуу достор. Эми андан кийин
Урматтуу достор, акыркысы. Анта заhabta ila suqi. Sen bazarga kettin, bazarga bardın. Anta demek zahabta oldu. Antuma zahabtuma ila suqi. Sizler ökөңөр bazarga bardыңар. Antum zahabtum ila suqi. Sizler bazarga bardыңар. Женский родто anti zahabti ila suqi. Sen bazarga bardың. Ayal kişiге айтып атабыз. Antuma zahabtuma ila suqi. Sizler ökөңөр bazarga bardыңар. Antunna zahabtunna ila suqi. Sizler bazarga bardыңар болуп женский роддун көптүгүндө мына ушинтип айтылат. Урматтуу достор, эгерде сиздер китебин ала турган болсоңуздар, сиздерге абдан жеңил болот. Урматтуу достор, эч кыйналбай эле биздин видео сабактардын жардамы менен сиздер араб тилин жана ошондой эле китептин жардамы менен жеңил үйрөнсөңүздөр болот. Урматтуу достор, эгерде сиздер араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул сажида китебин алыңыздар. Жана ошондой эле эгерде сиздерге менин телефон номерим керек болуп калган болсо 709 28 75 71 номуруна кайрылсаңыздар болот. Кайрадан сиздер менен кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Аладдин Исламидинов болдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.